Ассаламу алейкум, туғандар қандайсыздар? Талас облысы Манас район тұрғындары. Манас районы Семейтейде жаңа автошкола, мемлекеттік автошкола ашылған екен туғандар. Бұл жерде барыңыздар, көріп өтесіздер. Анан азыркы учурда мына иштеп баштаган экен. Эми көптөр билбейт экен, ошону сиздерге азыр чагылдырайын деп келдик туғандар. Бул жакта шарттары кандай, ичиндеги бүт баарын маалымат алабыз туғандар бул жактан. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Жакшыбы? Алейкум ассалам. Буюрса, бул жак иштеп атабы? Бул жак иштеп баштады. Көптөр билбейт экен да. Качан ачылат деп эле ойлор менен жүргөн да. Эми чагылдырайын деп келдик. Туура. Буюрса. Анан эми кандай бул жактардын чекесинен бир тааныштырып бересиз да. Ооба да. Бул вождениянын машиналары окшойт. Булар атайын вождениянын машиналары учебный. Бүт дополнительный педальдар менен каралган бардыгы на ходу. Ошо экөө, Ушул экөө. буюрса. Булар ушул балдар, инструктор балдар иштеген балдар. Эми иш жагына кирсек, Бул эми мекен жайы бул кайсы көчө болуп калат? Райымжанов көчөсү. Райымжанов көчөсү. Райымжанов. Бул центральный мечиттен эле ылдый түшсөңүздөр, бул жака Райымжанов көчөсү центрга чыгып кетесиз тугандар. Жана общий баняга кеткен жол да бул. Бул парник же? Парник, эски парник. Эски парник. Жүрүңүздөр, кирип чогуу көрөйүк. Сыртынан да бир көрсөтүп коёк, анан ичине киребиз, буюрса. Бул жагы не деп койдуңуздар? Сыртында автодром бар. Автодром, ошондо көрсөтүп коёк. Эми же булар неме азыр мамлекеттик какка окуучу эле биздегилер барып, таласка барчу эле же Киривке барчу? Киривке барчу да, Киривке барчу. Бул жака мына мамлекеттик ачылды. Автодром мынакей. Теги жак тоннель, бугор. Булар эстакада. Туннель дейсизби? Туннель мынакей могу. Буну туннель деп коет. Адан чыкканда эстакада. Анын аркысы бугор. Өйдө жака чыгып кайтып түшкөн үйрөтөт да. Буюрса жакшы экен анда. Келет экен. Чоң машинаны окутабыз С категориясында. Бул машинабыз бар С категорияда. Окуучулар бар да азыр окушото. Азыр окуп баштайлык. Баштай элекпи? Набор болуп атат. Кудай буйрса. 2-3 күндө баштайын деп турабыз. Буюрса 2-3 күндө баштайсыздар. Бисмилла. Ичине кирдик. Киргенде эле сол тарап. Канча окуучу келип атат бул жака? Бул жак 30 окуучуга рассчитан. 30. Бир группада 30 окуучу болот. Биздин эмебиз режим дневной, эртең 9-дан 11-ге чейин. Анан түшкүзүү 2-ден 4-кө чейин. Анан вечерний бар 5-тен 7-ге чейин. Ар бир группада 30-тан 3 группа бир күндө окуталабыз. 3 группада болот экен буюрса. Бүт правила. Бул жол эрежелери кабинети. Ал ар бир неменин кабинеттери өзүнчө экен да. Өзүнчө. Бул жол эрежесинин кабинети. Жакшы, сол буюрса. Кийинкилер көрөйүк эми. Бул жакта автомобилдердин түзүлүшү. Автомобилдердин түзүлүшү. Ошол жерге отуруп пайдап үйрөнөбүз. Бул учебный. Айдап үйрөтүшүн. Жакшы буюрса. Ошол эле окуучулар бат үйрөтөсүң. Ошол эле окуучулар бат атака. 3 менен окуп. Ичи жылуу экен, шарттары жакшы экен. Буюрса, жакшы. Ушул эки жак экен апака. Үстүндө да кабинеттер бар. Үстүнө чыгайык. Үстүнө чыкканда бияктан баштайбы? Бул жакка баштайык. Бул кабинеттер. Бул жак компьютерный класс. Компьютерный класс экен бул жагы. Көрүп аткандай. Бүт жаңы компьютерлери. Жаңы компьютер. Диалогус фирмасында. Жакшы. Кийинки бөлмөбүз кандай? Кийинки бөлүмгө кирсек. Алгачкы жардам көрсөтүү кабинети. Алгачкы медициналык биринчи жардам көрсөтүү. Бүт наглядный пособие. Бүт камера бар экен, бүт камерамен оснащенный. Бул макетибиз. Биринчи жардам кантип көргөзөбүз, барды аптечка и бол колу буттары сынып калганда кандай таңабыз, ушунун баарын үйрөтөбүз да. Жакшы.
Кийинки жакка барсак. Аха. Бул директордун бөлмөсү. Аха. Бұл біздің кабинет. Адымнан бізде азыр бияққа катталды, бұл сайт бойынша катталып жатты. Бұл avtomектеп.gov.kg. Ушул сайтмен катталасыздар. Google'da kodayм болот. Google мен кирип катталат ушу менен. Жакшы, мына ушуну жазып алыңыздар. Скриншот кылып алыңыздар. Ооба. Азыркы отургандар бүттүк ушу эмелер. Азыркы катталып аткан Бул жака жазылып атат. жазылып аткандар. Бияққа жазыш үчүн ушу мондай паспорттун копиясын алып келишет. И ошого медсправка 080 формада медсправка. Ушулай көзүмен 080 формада медсправка анан паспорттун копиясы. Ушул эле. О, болду ушулай көзүмен. Бул сайт аркылуу катталып берет. Эми качан 2-3 күндөн келип башталат? 2 күндө башталат уже. Ооба. Буйрса. Кудай буйрса. Кийинки жагы. Мындайчылар. Саламатсыздарбы? Бул жак биздин эсеп кысап бөлүмү. Биздин главный бухгалтер бул жак. Ушул жакта иштейбиз. Эми бул жагы немелер кандай болот? Канчадан төлөп окушат? Ошол жөнүндө маалымат өтө чыга. Маалымат. Анан баягы канча убакыт окушат, ошондо бир айтып коюңуз экен. Эң туура. Бизде 2 категория окушат. Б анан С категория. Окуу мөөнөтү 10 ай. Анан дагы бир шарт каралган. Эгер жакшы окуса 4 айдан кийин балдарды эмеге жиберебиз. Пересдача экзаменгечи. Ошол 4 айдан эгер успешно тапшырса, право алышат. Убактылуу право алышат. 4 айдан кийин. А так 10 ай экен да. Так 10 ай, окуу мөөнөтү 10 ай. Бул жана экзамендери ушул жерден болобу, боло турган болобу кийинчи? Жок. Биринчи внутренний экзамен бул жерден 4 айдан өз внутренний экзаменин алабыз. Биз внутренний экзаменден ийгиликтүү тапшырса, анан кировкага барышат. Экзамен ушул кировкада эле экен анда. Кировкада ооба. Жакшы анда. Анда бул жака мисалы келиш үчүн да Манас районунданчы сизге байланышып келсинби? Туура. Эң туура байланыш телефондорун айтып кетсек. 0706 48 54 20. Экранга жазып койдук. 0556 48 54 20. Ушул номерлерге байланышып келе берсеңиздер болот. Экранга да жазып койдук буюрса. Ооба. Ошо акча жагын кандай айтып коңуз? Б категориясы 19 000. С категориясы пока айтыла элек. Пока 19 000 Б категорияга аттатабыз. Көбүнчө Б категорияга Көбүнчө Б категория экен да. Ооба. С категориясын дагы айтабыз. Болду анда буюрса мына чагылдырып көрсөтүп бердик. Буюрса ачылып калыптыр. Эми 2-3 күндөн ушу келе берсе болот. Байланышта бул жактан маалымат алсаңыздар болот экен. Бүт шарттарын көрсөтүп бердик. Мына 2 кабаттан болуп жаңы салынган зданияны көрүп жүрчүк биз. Анан буюрса иштеп баштаптыр, Жакшы ишиңиздерге ийгилик анда.